деген биринчиден улуттук намысыбызды ойготушубуз керек. Биз унчукпай эле уктап эле жатабыз кыргыздар чындыгында. Мына бул айткандай өзбек, туңган, уйгур биздин арабызда жашап жүрүп эле бизден бир сөм алдыда кетип калды. Биз улуттук намысыбызды ойготпосок, өзүбүз баарыбыз ата энебиз, бизге окшогон орто жаштагылар, жаш балдар баары улуттук намысты ойготпосок, биздин ойлогон оюбуз ишке ашпайт. Экинчиден, бизде улуттук идеология жок. Көп жагынан, тартип тазалык жагынан да, кийим жагынан да, мына ушуларды баарын ойготмоюнча бизде бул жылыш болбойт. Менин досум ушул. Ушул мына бирки түркмен башы Сапармурат Ниязовдун тактикасы бүтүн жалгыз эле Түркмөнстан эмес, бул жалпы ислам, бул Орто Азиядагы ислам мамлекеттеринин баарына тиешелүү тактика болуп атат. Эгерде Акаев коркпой эле ошол Сапармурат Ниязовдун тактикасын алып, жанакы пайдасыз башка диндердеги мусулман динин башка жака которуп аткандарга тыюу салса, дагы бир кадам өтө шилтеген болор эле кыргыз эли. Жанагы аялдар шым кийип алып, эркектер аялча кийинип алып, казан кармап анан аялдар тиги эркектин оокатын кылабы жатабы. Мындайда тиги бүт ушул соода менен жүргөн жай спекулянттар, жанагы бизнесмендер жалаң ошол өзүлөрү соода кылып атат да, жалаң келиндер. Азыр ургачылар бүт соода кылып атпайбы? Эркектер үйдө турбайбы? Анан узун көйнөктү кийип алса, килейген карзинкени көтөрүп баса албайт экендер. Ошон үчүн жана эркектин шымын кийүүгө туура келет экен. Рахмат апа. Акыры издеп отуруп жооп табылды. Издеп айланып ушу берилген убакытты издеп отуруп көрсө, биздин аялдар ушу эркектерди багып атып, анан ушуга шым кийүүгө. Балким жок, бул тамаша айтылган сөз, бул деле бир себеп болушу мүмкүн. Ошол 40-чы жылдардагы, 50-чи жылдардагы, 60-чы жылдардагы телеберүүлөрдү карап көрсөк, ошол жердеги кыздарыбыздын, аялдардын, эркектердин кийими нукура кыргыздын кийими болчу. Муну ошол мезгилден баштап, ошол мезгилден кийинки мезгилде бизде азыркы башка дүйнөнүн коомдун өнүгүүсү тил аркылуу кирип аткандай, орус тили дагы өнүгүү жолуна бизде өтүп бараткан. Ушул өнүгүүгө кошулганбыз биз. Ошон үчүн жанагы Молдек айтып кеткен жакасы жок көйнөктү таштап жакалуу көйнөк кийгенбиз. Ошондо калпак тыргытып шляпа кийгенбиз. Мына ал дагы өнүгүү болчу. Ал дагы өнүгүү болчу. Биз өнүгүп келдик бул деңгээлге чейин. Өнүгүп келдик. Аң сезимибиз кыргыз баласыныкы. Айрыкча мен өз айылымдагы жашап аткан атуулардын тили чыккан баладан баштап эң сакалдуубуз азыр 99 жаштагы аксакалга чейин аң сезимибиз, өнүгүүбүз жогору деп эсептейм. Толук кандуу ой жүгүртө алабыз. Толук кандуу бир маселени талкуулай алабыз. Өз оюбузду эркин айта алабыз. Эркиндик деген мына ушул. Анан кийим жагына келгенде биз азыркы маселебиз кандай өнүксөк дагы кыргыздын улуттук кийимин кийип жүрүүнү сактап калуу маселесин козгоп керек. Сактап калуу. Канчалык 5 тилде де үйрөнбөсүн балдарыбыз, кыздарыбыз. 12 тилде дагы канчалык башка дүйнөгө барып, башка мамлекетке барып жашап келбесин, күнүмдүк турмушундагы, майрамдардагы салтанаттуу учурда дагы кийип жүргөн кийими кыргыздыкы жок эмес, бар. Ошону туура пайдаланып, туура учурда кийинип, туура учурда ошону барктай баалай билүүгө үндөшүбүз керек. Калп айтса, калп айтпайт. Бул Кудайдын алдында да күнөө жанагындай адепсиз, уятсыз кийимди кийинип алып туруп көчөдө элди уялтып атат. Бул коомдук тартипти бузуп атат. Анткени эл ал кызыгып эле дем болбостон эркектер кээ бирөө уялып атат да, аны карагандан уялып, оңдой сабалга калтырып атат да. Бул этикага да каршы келип атат да, культура менен этикага да каршы келип атат. Ошон үчүн туугандар жанагындай себептерди коюп туруп эле муну жанагындай кылып эле эң жолдун мыктысы ушул урматтуу телекөрүүчүлөр дагы баары жапа-тырмак ушул ишти колго алып туруп жанагындай бир тизеден ашыгыраак кийим кийингиле, көкүрөгүңдү көргөзбөй жапкыла, жакшы жөнөкөй кийингиле, өтө кымбат кийинбегиле деп туруп эле түшүндүрүп эле өзүнүн аялдарына, карындаштарына, эжелерине айтышка толук акылуу туугандар. Ушуну биз башташыбыз керек эми. Эми баарыбыз бул жерден эми эч кимди күнөөлөй албайбыз. Тигини дагы, муну дагы. Эң негизгиси кийим дагы болсо ошол биздин өзүбүздүн ниетибизден, өзүбүздүн пейилибиздин тарып бараткандыгынан кийимдин дагы тардыгы ушундан болот экен.
кийимдин да тардык ушундан. Жакшынакай эле мына эми мектептен тарбиялайбыз дейт экенбиз. Эми өзүбүзгө суроо кылабыз. Кандай кылып тарбиялайбыз балдарды? Келечек коомду кандай тарбиялайбыз? Биз уже ойлоп көрсөк кыргыз эл көбөйүп атабыз дейбиз. Кыргыз эл көбөйүп атабыз, бирок өзүбүздүн динибизди, өзүбүздүн ыйманыбызды, өзүбүздүн баягы илгерки каада салттагы кийимдерибизди жоготуп ийдик. Эми биз баланы тарбияласак ушул үйдөн эле. Мына бала тили чыккандан келмени айттырып, Жакшынакай башына ак топу кийгизип, мүмкүн болсо мындай узунураак кийимдерден кийгизип, атасы намаз окуп отурса, баласы кошо намаз окуйт экен. Келме айт десе, бала кошо келме айтат экен. Атасы эмнени кылса, үйүнөн эмнени көрсө, ошону кылат дейт. Анан Жакшынакай узун кийинтип, узун Жакшынакай баланы алып жүрсө, тарбия кылып, баланы сабырдуулук үйрөтсө, бала үйдө көргөнүн ошону жасайт экен. Бул жерде жалаң эле аял аттуунун баарын күнөөлөп койдуңар. Бүт эркектен эч ким айтылган жери жок бул жерде. Айтыңыздар, мейли. Бул жерде мисалы үчүн эркек балдар бобо чейин чачты коюп, жанаша бир кыз менен турса, кыз эркек экенин айыра албайт киши. Кээ бирөөнүн аркасына өлүп алган. Анан бүт эле жанатан бери могу жерде жалгыз эркек бүт ошол жерде бир аз аялды аябай эле уяттарып атасыңар. Эркекке эчтеке жолотпой койдуңар. Азыркы жаштар жалаң эле кыздар эмес. Ушул эркектин баары ошол аялдан чыккан. Анан эмне көктөн түшүп турбайланай. Анан эркектерде да азыр ошондой күнөө болуп атат. Мисалы үчүн биз илгери мен мектепте окуп жүргөндө эркек балдарга шым костюм, форма. Мына бирок жерибизге военный комсомольский значок, жолубузга октябрьский значок кичинекей балдарга. Орто жордогу балдарга пионерский значок тагып, ошондой форма бар эле да. Кадимкидей кара шым костюм ушундай кийип келесиң. Кыз балдарга болсо чачын өрдүтүп, бантигин тагып, узун формасы менен келишип да. Азыр ошол формалар бар негизи. Ошол формалар сатылып атат. Базарда да деген эмне кааласаң бүт бар турат да. А негизи ошону кийгиз. Бул жерде отурган могураке аксакалдар, энелер, эжелер ошолор негизи кыздарына эне деген кызга деген жакын болот негизи. Ошол айтса, ана балага болсо ал эркек бала бир шым костюм, ал бир калпак башына бир көйнөк алып берсе, ал эркек болосу менен дене башы көрүнбөй жүрө берет да. Жерде мен Кенжебектин оюн улантып кетейин. Мисалы, мына баардыгыбыз эле макул болобуз ушуга. Ушу кийим тарбиясы үй бүлөдөн, мектептен башталат экен деген сөз туура да, чынбы? Мектептен тарбиялайбыз деп айтсак туура болобу? Анда эмнеге мектептен тарбиялап атабыз ушуну, урматтуу байбичелер, аксакалдар, эмнеге биз мектеп формасын кийгизбей атабыз анда? Мен сурап атканым, айтышыңыздар мүмкүн, мектептин формасы кымбат болуп атат, деп. А мен буга жооп берейин. Сиздер азыр кийинтирип аткан кийимиңиздер, кечирип коесуздар, мектеп формасынан бир канча эсе кымбат. Мындай алып караганда. Азыр форма деген чыкпай калды дүкөндө. Форма жок азыр дүкөндө. Эми жок, мейли апа. Форма деген жок калсын, мейли, заводду күйүп кетсин деп коелу. Бирок мейли, заводду күйүп кетсин. Бирок бир швеяга заказ берип, бир мектеп чогулуп туруп, бир жылга момундай тигип бер, 50 бала 50 кызга десе болот да. Ооба, 2 метр материал алса, же 1,5 метр материал алса, эне таш деле тигип берет. Азыр баары билет. Кийим тигишти, баары бүт билет. Ошону мугалимдер айтыш керек. Эгер форма кийбей келсе, сабакта чыгарып ийсе, арзан турат. Азыркы жакы 90 тилик көйнөктөн көрө форма арзан турат да. Эми кечирңиз, мен айтат элем, мугалимдер эмес, менимче ата-энелер айтыш керек го. Мугалимдерге ата-энелер айтыш керек менимче. Менин баламды мектептен ыймандуу кылып чыгаргының. Сен ыймандуу кылып чыгарышың үчүн мен балам момундай кийиниш керек деп. Ата-эне да айтыш керек, школдон да айтыш керек. Ата-энеден көрө школдукун жакшы угат. Себеби алар билим берет, билим алыш керек ошодон. Мугалимдикин жакшы угат ата-энеден көрө. Ата-энелердикин ой тигинин кызы тигини кийиптир, мен да ошондой кийем, мен андан калмак белем дейт. Ошон үчүн школдо тарбия күчтүү болсо, бала анан тарбияга көчөт. Рахмат, ой бар. Экөө тең бирдей болуш керек. Карынын кебин капка сал. Кыргызда да бир макал бар. Мурунку көч кайда барса, кийинки көч ошо жакка барат деген.
Мына биз күнөө балдардын баары ушундай европейский жанакындай жаман кийим кеткен баарыбыз күнөө бизде. Мына бул жерде аксакалдуу ажыкен баштап турган жогорку бөлүмдө Асанбек отурган турат. Биз ошол балдарды тарбиялап турган бизбиз. Бизден үлгүлөр. Мына Кенжебек туура айтат. Баары эле жаштарды күлөнүп атасыңар. Биз силерден таасир ала атабыз дегендей кылып атат. Биз өзүбүздүн абийирибизди көтөрсөк, өзүбүз салттуу сабырдуу карыялардан болсок, анан имандуу балдар бизди ичип кетүүгө мүмкүн. Эми кой аксагы менен миңдей эл арасында өйдө төмөндөр болот экен. Рахмат. Дагы. Туугандар, мына бул коомдук көрүнүш болуп атат кийим кийинүү. Ушуну биз абийирсиз, уятсыз кийинүү деп эле атап, чынында уятсыз кийинүү да. Мына бул көчөдө жанакындай тилик көйнөктү кийип бүт көңүл буруп карап атышат. Ошону уятсыз кийинүү деп жарыялоого мезгил жетип калды десек болот да. Ошону жөн эле тыюу керек да. Мына өскүч айыл жерлеринде сиздердин укугуңуздар бар. Анткени сиздер ата энесизиңер, агасызыңар бир тууган болгондон кийин тыйып эле мына ушундайды кийип барбагының, мектепке да барба, көчөдөн дагы кийинип муну чыкпагының. Кадимкидей мына момундай кийингиле деп айтууга сиздердин толук укугуңуздар бар. Кандай кылып тыюу салабыз? Эми бирөөнүн келини кийип барса барып үстүнө кап кийгизе коебуз. Ошонун кайнене кайнатасы, ошереки келиндин күйөөсү, ошонун бир туугандары, эжелери эмес, сиңдилери менен нинилери да тыйышка акылуу да. Себеби дегенде сен бизди уят кылып атасың. Мындай кыска көйнөктү кийип, тилик көйнөктү кийип алып, же шортук кийинип алып, жемчегиңди көргөзүп бизди уят кылып атасың деп туруп тыйышка толук мүмкүнчүлүк бар да. Ошого мезгил жетти. Рахмат. Мисалы көлдүн балдары, көлдүн эле балдары. Мисалы оштун сиздин Жалал Абадтын балдарындай эмес. Биздики тартип кичине начар эмес. Биз орусчалашып гана кеткенбиз, орусчалашып. Орустардын көп жаман жагын алганбыз. Орустардын деле көп жакшы жагы бар. Биз көп жаман жагын алып калганбыз. Байкара чебиз. Анан балдардын көзүнчө экекиден бирибизди сөгүшүп урушабыз. Анан карта ойнойбуз ар кай жерге. Же болбосо бир жерден уюшуп самогон ичебиз. Аны биздин балдар бизден көрүп атат да. Ошон үчүн бизден көргөндөн кийин алар атенем ушинтип жүргөндөн чоң атам ушинтип жүргөндөн кийин деп биздин балдар дагы ошол жол менен кетип калып атат. Эми ысык деп мында жогору жакта азыр биздин туугандар айтып өттү, ысыктан коркуп шортик кийип келдик деп. А эми бул жерде 30 градус, 20 градус ысыктыкта шортик кийсе, ал эми Меккеде 40-50 градус ысыктыкта деле кээ бир ошол жерге барган мусулмандар паранжы кийип жүргөндөрүн көрдүм. Кара баркыттан кийген паранжы кийип жүрөт. Бүт аялдар колунун учу, бетинин жүзү көрүнгөн башка жерлерин баарын көргөзбөйт. Ал эми биздин айыл ичинде ушул жат көрүнүштүн биринчиси аялдар улгайып калган аялдар жана элечектин ордуна жоолугун аркасына байлап эки көкүрөгү жак жайып жүрөт. 60-та, 50-ден ашканда аялдар. Биз эми жалаң эле жаштарга ушунун баардыгын ыйгара бергенибиз туура эмес. Муну ар бир үй бүлө, ар бир ата эне өзүнүн бала бакырасын, небере чөбөрөлөрүн ушул жаман жагдайдан сактап калууга аракет кылыш керек. Маселен мен ушул жерде айткым келет, кыргыздын бир жакшы кыргыздыкы да бар, орустуку да бар, балык башынан чирийт деп. Баарыбыз ушунду чиритип аткан башынан чирип атабыз. Мына бирки Кыргызстанда Ош, Талас чүйгө караганда биздин ысык көл цивилизацияга мурун өтүп кеткен. Орустун букарачылыгына мурун өткөн. Биз ушундай жаңы келген, жаңы бир жаңылык келсе, биз башка улуттардан, башка элдерден мурун өтүп кетебиз. Мына мен айтайын, 50-ге чыккан аялдар, 50-ге чыккан аялдар жанакыл моданы кийип жүрөт. Мына бу жерде жырык, эми 2 жырыкка жете элек, 1 жырыктан. Мугалимдерибиз кийип жүрөт ошол жанакы жырык көйнөктү. Мугалимдерибиз. Ошол үйдөгү кайнене кийип жүрөт. 40-50-ге чыккан, эми 60-70-ке чыккандагы кайненелер аны кийбейт, сачын кестирбейт. Мугалимдерибиз 50-ге чыккан, пенсияга чыгарга жакын калган, 40-тан ашкан, 50-ге жакындап калган мугалимдерибиз жанакы жырык көйнөк кийип жатат.
эгерде биздин ушул тарбия берип жаткан мугалимдер ушундай көйнөк кийсе, а калган биз жаштардан эмнени күтүүгө болот? Абдан жакшы идеологиябыз бар. Биздин кыргыздын түбөлүк келаткан каада салтыбыз бар. Түбөлүк жашайт мына ушулар. Каада салт. Себеби өзүбүздүн азганактай гана саныбыз болгону менен дүйнөдө кыргыздын каада салтындай салт жок деп эсептейм. Салыштырып көргүлө. Көрүп атасыздар, билип атасыздар, каралашып атасыздар. Кыргыздын сыйындай сый жок. Кыргыздын адамгерчилигиндей адамгерчилик, ыйманга берилүүсү башка улуттардан ашып кетет, бирок кем эмес. Анан биз мындай кылып атабыз да, өтө акылдуу болуп алып, буту баса элек баланы тетип дөңдө туруп алып, бери чыгып кел деп айтып атабыз. Кандай эмес да, биздин тарбиябыз ошол баланы бутун бастырып, ошол дөңдүн ой чуңкурун көрсөтүп отуруп туруп кырга чыгарышыбыз керек. Анан кырга чыгаргандан кийинки өз жашоосу өзүндө, өз түшүнүгү өзүндө, өз кыймылы өзүндө деген таризди таштап да коюп атабыз чыгарып болот. Бирок андай эмес. Таштап койбой ошондон арда көз салышыбыз керек. Көз салуу деген эмне? Мына биздин айылда 60 жаштан 99 жашка чейинки 773 апаларыбыз, агаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Мына ушул 773 сакалдуу аталарыбыз, энелерибиз ар бири күнүгө өзүнүн баскан турганынан, өзүнүн кыймыл аракетинен, өзүнүн тарбиялык сөзүнөн күнүгө бир балага таасир берип тура турган болсо, биздин балдар эртеңки күндөгү салаваттуу карыя, дөөлөттүү эне, мыкты тарбиячы деп түшүнүшүбүз керек. Анан арасында да бир мисал айтып кетейин, мындан 12 жыл болду. 7-ci класстан баштап биздин Саруда бир жакшынакай кыз 5 өрүмчач менен эч бир күнү дагы жазам дебей, ушул чачты 5 өрүмчач кылып келип 11-чини бүтүп кетти. Ошол кыздын күнүгө кийип келген формасы 5 өрүмчачы 1500 окуучуга ушунчалык таасир берди. Бирок бир дагы 5 өрүмчач өрбөй койду. Башка. Суктанып карашат. Мугалимдер да суктанып карайт. Мына ошол кызыбыз жакшынакай келин болду азыр. 5 баланын энеси. Ошол балдарын да, кыздарын да ошолдукта тарбиялап келатат. Мына ушуга чакырыш керек да баарынча. Ушуга чакырыш керек. Ана эми ошол жерде биз талдадык. Мен ошондо да мугалим болуп мектеп биттет. Эмне үчүн биздин башка кыздар, башка класстын баягы эс акылга кирип калган кыздары чачын 5 өрүм кылбай койду деп. Так азыркыга чейин жооп таба албайм да. Себеби жалгыз кыз таасир берген менен модага кирбей койгон турбайбы? Модага кирбей койгон. Суктануу менен карап турганбыз. Экинчиси биздин кыргыз кийими, элечек дагы, балдар кийген кыргыз кийими дагы, кыздарыбыз кийип келаткан кыргыз кийими дагы азыр майрамдык маанайда эле кабыл алынып калып, күндөлүк формага өтө албай атабыз да. Анан менин чакырыгым ушул. Мектеп формасындагы кыргыз кийим менен кыска, узун көйнөк эмес, этеги. Так, шым кийген, кыргызча шым кийген. Анан көйнөк катары форма деп кабыл алсак, жалпы чогулуш өткөзсөк керек болсо, талкууласак дагы, ошол таризде иш жүргүзсөк, мен көзүм толук жетет эле, балдарыбыз, кыздарыбыз толук ушул оюбузга кошулуп берет да. Менимче илгери жана Советтер Союзунун учурунда Советтер Союзунун илге билим берүү министрлигинен бекилип отуруп келчү да форманын тартиби. Азыр эми андай болбогондон кийин ар бир айыл өзүңүздөр деле форманын тартибин бекитсеңиздер болот, чынбы? Рахмат, мен айыл өкмөтүнүн бул сөзүнө чоң ыраазычылык билдирем. Бул сунуш, жүйөлүү сунуш. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айыл кештери көрсөтүүсү бүгүн Саруу айылында болду. Бүгүн коюлган маселе кийим маселеси болду. Балким кимдир бирөө айтат, эмне үчүн эле бул кийимге асылып калды, эми шым кийсе кийиптирбиз да, тигиндей кылсак кылып да деп. Балким бул жеке инсандын ар кимдин өзүнүн ички сапатыдыр. Балким өзүнүн кандайдыр бир ой жүгүртүү деңгээлидир. Коомдук призмадан караганда менимче бул бузукулук. Бул менин жеке пикирим. Келерки жумага чейин саламат болуңуздар. Көрсөтүү бүгүн аягына чыкты деп бир аз эртерээк кийим тигип койдук. Мен күтүп аткан адам мына бүгүн биздин монтаж студиябызга келди. Бул ушу көрсөтүүнүн
Dağın bir önöktöşü, ideal önöktöşü desem bolot, Özbek Aziz Çutanov. Bu kişi men tiyaktan söylеген сөздөрүн берген жок. Анткени көрсөтүү тартылгандан кийин бул киши Америка Кошмо Штаттарына командировка барып келди. Ошон үчүн бул кишинин оюн бияктан билүү бизге бир аз баалуулук кылабы деген ой менен бияка чакырып отурат. Мен сурап берейин, ажеке, ушул мына кийим жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Американын кинолорун көрсөң, ошо жыртык көйнөктүн баары Америкадан келди деп атпайбы, чынбы? Ошо бузулган кыздардын баардыгы, бузулган эркектин баары ошол жактан дейт. Көзүңүз менен көрүп келдиңиз. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Мен ушул Америкага барганда акыры башка көз алдымда башкача элестечү элем. Баргандан кийин таң калдым да. Ушул жерде жылаңачтанга мындай обу жок. Жана биз айткандай купальниктей кийим кийинген бирде кыз келин аялдарды көргөн жокмун. Кыргызбы же деги эле? Жок, ошо американецтер, чыныгы ошол американецтер да. Бирде мындай өзүн көргөзүп, бир фигурасын көргөзүп, жанагы жылаңач денесин көргөзгөн аялдарды, кыздар көргөн жок. Анан жүрүп бир минибка менен бир 5-6 көрдүм. А бирок эң негизгиси жанагындай тилик кийинген бирде юбка жок андай ал тургай. Ушунчалык мен таң калдым да. Анан кийингендери мындай скромный дегендей аябай жупуну жөнөкөй да. Ал эмес байлар деле ошо жөнөкөй кийинет. Анан ошол жерде бир орус котормочу бар экен. Анан ошо айтты, бизде крутой деген түшүнүк жок дейт, Россиядагыдай. Бу жерде миллионерлерде аябай жөнөкөй жашайт дейт. Булар акчанын эзегин да билет. Ошо бүт баарын мындай серьезный жүргөн эле да. Өзүн баалаган эле. Чындап эле көрүктүү адептеринде да, ушул жүрүш турушунда да мындай шалакайлык, бош жүрүү, өзүнүн оюнда кызын келип жасаган такыр жок экен. Телевидениесин да көрдүк, телевидениесинде биз да көрүп аткан Боевик деген жанагындай жылаңач фильм такыр жок экен. Арак деген нерсе жок экен. Мындай арак ичип жүргөнү жок. Мас киши ал эмес конокко келгенде арак берип сыйлаган такыр көргөн жокпуз. Канча жерге конокко бирок бул жерде мындай ичимдик берилбейт экен конокко. Ошондой чоң эме болду. Анан ошон үчүн мен айтам, эми көп кийимди ушу өзүбүздү көргөзбөй, өзүбүздүн жаман фигураларды. Керек болсо Америкада эле кийинип жүрбөйбүз. Жөнөкөй эле жүрсөк, мындай жакшынакай эле болуп, таза кийинсек, колубузда бардай эле кийинсек, анан бирибиз жанагындай атандашпай, тигиники мындай кийим $100 кийинген, мен да $100 кийинейин, тиги $1000 пальто кийип алып, мен да ошондой кийинейин дебей эле, өзүбүздүн алыбызга жараша эле кийинсек, анан кийин ошо кийим менен чиренбей, ошо адамгерчилигибиз менен сыймыктансак да, ошо өзүбүздүн менин оюмча ошо бизде адамдын сулуулугу, адамгерчилигинде башайт да, ошо адамдык сыпаттарында, мисалы сабырдуулугунда, кайрымдуулугунда, берешендигинде, үйүмдүүлүгүндө, жанагындай пейилинде, кең пейилдикте ушундай бир жакшы сыпаттар менен сулуу болсо адам, кийим менен эмес. Анан ошо бизде жанагындай таразабыз, ушу туура эмес тараза, ушу кийим менен бааланып, ой баланчанын мындай кийими бар экен, же машинеңиз менен баланчанын мындай машинасы бар экен дегизбей, ошо бизде ошо ориентирди ушул жака бурсак да, адамдарды, ошо адамды баалаганда адамгерчилик таразасы менен баалаганга өтсөк да, ошо тууганына кандай карайт. Мисалы пайгамбардын жакшы айткан эмеси бар да, эң жакшыңар мүнөзүңөр жакшыраңар, эң жакшыраңар адамдарга пайдалуурааңар, эң жакшыраңар үй бүлөдө жакшыраңар, эң жакшыраңар Кудайдан коркчуларыңар деген ушундай бааласак да адамды. Мына ошо Америкада да көрүнүп да, ошо адамды жана деловой качество дейт го, ушу ишмерлиги, тактыгы, тыкандыгы менен бааланып экен. Анан ушундай этикасы жакшы коюлган экен. Эки сөздүн бири эле эки көзүмө айым сор экен, ошо биз да үйрөнүп алып, анча-мынча. Ошо бир чоң алым киши айткан экен, ошо Америкадан исламы жок мусулмандарды көрдүм деп.
мындайча айтканда мусулман болбогону менен адеп аклагы мусулмандыкындай экенин айткан эле. Ошо биз да ушундай адеп аклагыбыз менен мактанып, ошол менен сыймыктансак да, кийим менен эмес. Чынында айтканда кийим кийгенде бизде ошо жанагы мактануу, өзүн көргөзүү, жанагындай курнамыстык, мен андан кем элем деген ушундай нерселер болот. Ошон үчүн ошентип эле жакшынакай кийинип, жакшынакай илим алып, жакшынакай иштеп, жакшынакай жүрсөк, ошондо эң жакшы болор деп мен ойлойм. Ата журт аман болсун.